Мен аты жөнүм Тойчубеков Жакшылык Тойчубекович. Мен Толокмолду атындагы номер 71 мектеп интернатында биология мугалим болуп 2017 жылдан бери иштеп келе жатам. Бул менин иштеген куттуу 71 мектеп интернаты. Аккан арыктан суу агат демекчи, бул кесиптин ээси болуп калганыма ата-энемдин түрткүсү болду го деп ойлойм. Себеби ата-энем дагы мугалим болуп көп жылдан бери сабак берип эмгектенип келе жатат. Мугалимдик кесип бул менин бала кыялымдагы кесип. Чоңойгондо ким болосуң дегенде мен дароо мугалим болом деп жооп берет элем. Жаратылышка жаш кезимен кызыккандыктан анын сырын билип үйрөнгүм келчү. Ошентип 2014 жылы окууну аяктаган соң Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине биология, химия факультетине тапшырып, биология адистигин кесиби болуп үйрөнүп окуп чыктым. Алгач эле эмгек жолумду 4-курс мезгилинде ушул 71 мектеп интернатында баштагам. Жакшылык агай жаш болгону менен сабактарына киргенде чындыгында тажрыйбалуу мугалимдер агайыбыздын сабагынан таасирденип чыккан учурлары болот. Ошол демалды биздин эле мектеп эмес, жалпы ошо Бишкек шаарындагы биологдордун семинарлары уюштурулганда ошо Жакшылык агайдын да бир ачык сабактарына катышууга аракет кылып, башка райондун мектептерге келип ошо сабактарына катышып кеткен учурлары болот. Эки үлүстүү өсүмдүктөрдү жана бир үлүстүү өсүмдүктөрдүн уругун берем. Агай сабагын абдан жогорку деңгээлде уюштурат. Бир эле сүйлөп эле сабакты бүтүрүп кой эмес, агай интерактивдүү методдор менен, ар кандай көргөзмөлөрү менен, керек болсо практикасын да колдонуп, сабагын жогорку деңгээлде уюштурат. Окуучулар дагы кызыкпаган окуучу дагы сабагына кызыгып, абдан жогорку деңгээлде өтүп, жана ошондой эле окуучулардын билим деңгээлин көтөрө алат десем жаңылышпайм. Мугалим бул оор нерселерди оңой кылган адам. Ошондуктан сабактагы балдар үчүн жеңил, түшүнүктүү, кызыктуу болушу керек. Ал эми биология сабагы эч качан көргөзмө куралсыз элестетүү мүмкүн эмес. Биология сабагы дайыма жандуу, ошол эле учурда практика менен айкалышып турушу зарыл. Мен дагы сабакта ушул нерселерди дайыма эске алганга аракет кылам. Окуучулар сабакка кызыгуу менен келип, көздөрү жайнап, өздөрү иштесе гана биологиянын сырын үйрөнө алышат. Көрсөк болот, эң кийири чоң артериялык кан тамырлар, веналык кан тамырларды биз көрөбүз. Жакшылык агайыбыз өтө кызыктуу өтүп көрөт сабакты. 6-класстан бери Жакшылык агай окутуп келатат. Биз 6-класстан бери өтө көп нерселерди үйрөнүп келдик. Мисалы үчүн гүлдөрдүн түзүлүштөрүн, гүлдөрдү тааныйбыз, жаныбарлардын түзүлүштөрүн, адамдын түзүлүшүн. Быйыл 9-класста жалпы биологияны өтүп жатабыз. Көп нерсени үйрөндүк. Мага биология сабагы абдан жагат. Биология кабинетинде бардык шарттарды окуучулар үчүн түзгөнгө аракет кылгам. Кабинетте биологияга тиешелүү бардык жабдыктар бар. Окуучулар үчүн микроскоптор, интерактивдүү пано доскасы, ар кандай магниттер менен иштей турган моделдер дагы бар. Биология сабагында балдарды табият менен таттуу мамиледе гана болгонго үйрөтпөстөн, аны сактоого жана өз колдору менен жасоого үйрөткөнгө аракет кылам. Ал үчүн мектептин алдында уюштурулган биология аянтчага барып, балдар менен чогуу иштеп, эмгекке тарбиялап келем. Балдар качан гана өсүмдүктөрдү өз колдору менен тигип өстүргөндө гана көп нерсеге үйрөнө алышат. Бирок ылдый бастырылды. Ошо ал жерде процесстер жүрүп баштады, чирүү процесс жүрүп баштады. Биогумус, башкача айтканда биздин компостубуз даяр болуп атат дегенге. Буга 3 ай болуп калды. Буюрса биз 3 айдан кийин сентябрь айында ачып көрөлү деп атабыз. Кызыккан балдар менен иш алып барып, дайыма балдарды жалпы республикалык тестирлөөгө, олимпиадага даярдап келем. Ал үчүн атайын шыктуу окуучуларды тандап алып, убакыт бөлүп, кызыгууларын арттыруу максатында кошумча билимдерди бергенге аракет кылам. Жакшылык агай дешсе окуучулар, чачкансып ак алтынды кочушуман, билгенимди жоорап сүйлөп калам, бийиктикке талпынып учушумал. Жакшылык агай дешсе асты мурун, жаштарга тийсе экен дейм жакшылыгым. Жан өрөп иштей берем, максат ушул, жашоодо ошол үчүн бактылуумун.